Дагы жаткан аялдардан баштап жалпысынан ошол күнү 60 жаранга укуктук жардам көрсөтүлүп, 41 жарандан абакта тургандан арыздар кабыл алынган. Андан кийин 18-мартта дагы келип 28 жаранга укуктук жардам көрсөтүлүп, 10 жарандан арыздар алынган. Бул Юстиция министринин алдында мамлекетке кетилген юридикалык жардамды координациялоо борборунун адвокаттары да келип, алардын арыздарын алуу менен координаторлор адвокаттарды дайындашкан. Бул жерде албетте укуктук мамлекетте ар бир жарандын укугу корголушу жана алга берилген сот тарабынан берилген жаза чаралар бул алардын кылган укук бузууларына өлчөмдөш болуш керек. Ошол арыздарды карап чыгып жана сот жаңы кабыл алынган кодекстердеги гумандаштыруу боюнча да карап чыгып, жалпысынан 88 жаранга укуктук консультациялар көрсөтүлүп, 51 жарандан адвокат дайындалып иштер каралган. Бирок акыркы 40 күнүн ичиндеги жыйынтыктар боюнча бир жаран өзүнүн мөөнөтүнөн мурда 1 жыл 5 ай 25 күн эрте бошотулуп, бир жарандын иши жогорку сотко барып 16-мартта чечимге ылайык аны кайра кароого жиберилгенбиз. Ал жерде адам өлтүрүү беренесинен адам өлтүрүүгө аракет кылууну өзүн өзү коргонууга кайра карап чыгуу боюнча. Андан сырткары бул жерде абакта отургандардын өздөрүнүн эркиндиги чектелген маселелерден башка дагы дубал сырттагы өздөрүнүн жашы жетелек балдардын абалы, алардын кароосуз кимдин карамагында калгандыгы боюнча да бул жерде кайрылуулар негизде дагы бардык министрликтер менен социалдык өнүктүү министрлиги менен иштер жүргүзүлүп атат. Ошондой эле учурда алардын өздүк документтери жоктугу жана башка документтерди калыбына келтирүү боюнча да санариптик министрлиги менен биргеликте жүргүзүлүп атат. Бул апрель айларында биз дагы алардын атайын жабдыкталган автоунаасы менен да чыгып, жерлі колония абактарга барып кызмат көрсөтөбүз. Мындан сырткары жаран 59-жылкы салуу Розаны дагы сот эрте бошоткондон, бирок анын барар жери жок болгондуктан Юстиция министрлиги Бишкек шаарындагы карылар үйүнө жайгаштырган. Бул боюнча да жалпы маалымат каражаттарына маалымат берилип келе атат, бирок кээ бирлеринин өздөрүнүн демилгеси менен, өздөрүнүн билдирүүсү менен аттарын өзгөртүү менен берип атабыз. Ушундай иштер жүргүзүп атат. Бул иштер жөн калбайт. Биз маселени келип териштиргенден кийин ичинен да маселелер, мыйзамдардын өзгөргөндүгүнө өзгөчөлүктөр келип чыккандыктан дагы кайра карап жатуулар, тыкыр кайрадан кароолор болот экен. Ошондон bundan ары да бул иштерди улантуубуз зарыл. Азыркы күндө дагы bundan ары аялдар колониясынан башка эркектердин колонияларына да барып, азыр омбудсмен да келип отурат, биргеликте иштерди жүргүзөбүз. Кыскача ушундай иштер. Азыр дагы биз адвокаттар менен келдик. Адвокаттар дагы калган жарандардын арыздарын алып, укуктук кеңештерди берүү менен квалификацияланган юридикалык жардамды көрсөтүүнү улантышат. Мен сөзүм кыскасы ушул. Азыркы сөздү Юстиция министри Баетов Аяз Батык уулучуга берилет.